Eң бийик тоолордо төрөлгөнсүң, эс тартканда ыр күйгө бөлөнгөнсүң, эли журтуң туулуп өскөн алайкуу, элгүү берген талантыңа өбөлгөнү. Дей илгерки жети атаң талантка бай, ээрчип келген таланттардын көрөнгөсү. Бүркүт учуп шаңшыган, улары сайрап таңшыган, аскасы бийик тазаба, учугун урпак улаган. Жергеси болот алайкуу, күйөө таш болот тургуну, талантты таптап өстүргөн атанын болду уулу, элимдин болду уулу. Белгилүү обончу, аткаруучу, маданияттын мыктысы Тасмаев Акбарали Токтогулович 1969 жылы 21 майда Каракулча районуна караштуу Күйөө Таш айылында төрөлгөн. Обончунун өнөрүн өргө тарткан инсандар: энеси Айчүрөк эне, Жанат ага журту чыгармачылык бийик серелерге, муза дүйнөсүнө жетелеген. Изденүүнү арттырган ар бир чыгармаларды жараткан обонду ырларды кыргыз элиме Акбаралы Тасмаев таанытып келди. Обончу Акбаралы Тасмаевдин жараткан чыгармалары, обонду ырлары 89-90 жылдары эл арасында ырдалып, республикалык телерадионун алтын фондусуна жазылып, күн сайын теледен, радиодон элге тартууланып келген. Обончунун азыркы күнгө чейинки ырдалып келген ырлары, 200дөн ашуун обонду чыгармалары жаратылып, элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Жараткан чыгармалары: Ошолда тоолук кыргызбы, бөлүнбөлү кыргыздар, Кыргызстан жоокери, Туулган жерим, Күтөмүн сени, Селкиге жана башка обонду чыгармалары дайыма обон созолонуп ырдалып келет. Акбарали Тасмаев азыркы мезгилде Каракулча райондук маданият үйүнүн директору болуп эмгектенип келүүдө. Үй бүлөлү, бир уул, эки кыздын ардактуу атасы.